Роза Исаковна осы бізді мырқа қылып салды. Мен таңғалам, бүгінгі күнде бұл іштен үшін УКМК қозғауы. УКМК ешнәрсе іш қозғауыны, бұл іштің артында аппарат президенті тұрған ең чоң киши тұрады. Ким тұрады? Досалы тұрауы, Алмаз тұрауы, же Алмамбет тұрауы. Үш кишінің кимесі тұрады бұның артында. Мен айтам, берде Алмаз Келінбаев тұрады. Анткені Араева Жанна деген қыз, мен азыр тастықтай албайым, но 80-90% айтам, ошоның өзінің тайжесінің қыздары. Жылдары жанагы интернеттен кетип аткан Беловодскийде кетип атпайбы, жылаңач балдар Клинтон келсе ошо келгенден кийин оңолду деп, жылаңач балдар тамак берип ушинтип коркутуп атат деген ушу кезге чейин жүргөн интернеттеги информация ошо Миражан Карачев вице-премьер болуп аткан кезде кеткен. Анан Жаңгарачынын баягы шалы ачка жүргөн неме алсаган алып кетип калган. Бүгүнкү күндө дагы баягы ызасын чыдай мен кетем, мен жоопкерчилик болду. Анда да мойнуна алган, бүгүн да мойнуна алып атат Миражечи. Ошону багы бериш керек. Анан бүгүнкү күндө карабайсыңар, Роза Исаковна келип алып Жаңгарачын мактамыш болуп туруп, кайта элди карама-каршылыкка алып келип атат. Бири-бирине кагышууга алып келип атат. Диний кагышууга жана культурный кагышууга алып келип атат. Жанагы июньский окуяда духовный наставник, мен айтам, өзүнчө эле бир кардинал Ришелье болуп калган Каптагаев менен Роза Исаковнанын жоопкерчилиги июнь окуясына абдан чоң. Убактылуу өкмөттүн эки өкүлү калды. Роза Исаковна Отунбаева, ушу экинчиси Каптагаев мырза. Каптагаев билингенмен караңызчы, любой митинг уюштурат, неме уюштуруунун артынан Каптагаевдин кулагы чыгып атат. Бүгүн эң коркунучтуу стратегиялык объекттерди башкарган ким болуп атат? Несинин башында ким туруп атат? Стратегиялык саясатты ким башкарып атат? Каптагаев мырза.